65 кг салмактагы чемпион Александр Волконовский 3-чү беттешүүсүн Макс Холлоуэй менен кайрадан кездешүүсүн кабарлады. Жана UFC мушкери Кевин Хабибдин промоушуна өтүү үчүн келишим түзүлүүдө. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул кабарлар менен таанышасыңар достор. Эгерде каналда жаңы болсоңуз, каналга катталыңыз. Чемпион Александр Волконовский кайрадан 3-чү беттешүүсүн Макс Холлоуэй менен өткөрүшүн айтып өттү. Эртеби кечби баары бир болот. Мен оюн ойноп жүрбөйм. Бул беттеш март айында болот. Эртеби кечби сөзсүз 3-чү беттеши болушун айтып өттү. Александр Волконовский менин оюмча достор, азырынча бул мушкерге физический жактан Макс Холлоуэй гана тең келе алат. Брайан Ортега менен Волконовский салгашын көрсөңөр керек акыркы жолу. Мен чынын айтсам абдан Ортеганы утушун каалагам. Тилекке каршы ал удушашы тартканы күчү бар эле. Болгону бир азга чарчап калды. Адамдын давлениясын көтөрдү албетте. Ола билем, көрүш оңой, чыгуу кыйын. 70 кг салмактагы мушкер Кевин UFC'ден айдалганын баарыбыздын кабарыбыз бар. Бүгүнкү маалыматтарга караганда Хабибдин промоушн лигасына өтүүсү тууралуу кабарланды. Негизи ансыз деле UFC'де Кевинин кийинки күндөр жеңилүүсү өтө эле көп болуп кетти. UFC'ге киргенге чейин 5 поражение кирген. Азыр болсо 7 поражение болуп кетти. Жалпы 18 UFC'де беттеш өткөрдү. Акыркы күндөр активи да түшүп кетти. Эгерде акча маселеси туура келе турган болсо, Хабибдин промоушунуна кайтат. Менин оюмча, эгерде UFC мушкери Кевин Хабибдин промоушунуна келе турган болсо, дагы да Хабибдин промоушуну көрүнүктүүрөөк болот. Сөзсүз бул факт. Анткени Кевин келет. Ким? Кевин. Жана эртеңки 5-декабрда болуп өтө турган UFC картка оюңарды калтыргыла. Рафаэл Физиев, Бред Ридел чыгат. Ал эми главный картка Жозе Альдо жана Роб Фонт кездешет.